Жооп бере албайт, көрдүңүздөрбү? Мына көрүп турасыздар. Канат Темирбекович жооп берем дегендей кылып атат, угуп көрөлүк, Ар бирин бирден угуп отура беребиз. Эми убакыт албай, билгени жооп бербейби бу жердечи? Бир жакшыраак даярданып келсеңер да мындай. Сыма боюнча Золгенсма деген дары кандай, эмне болот десе, үстүрттөн эле жооп берип коем. Анда мен деле жооп берип коем да. Сидите здесь 8 человек, и на один и тот же вопрос, который был трижды вам задан, вы не смогли конкретно сформировать свой ответ. Анан жана сиз жооп бердиңиз го, билбесеңиз эмне үчүн жооп бердиңиз? Маалымат даярданып келишиңер керек эле да. Бул жерде силердин ошо даярдыгыңардын жоктугу, маалыматтын жоктугун так ана көргөзүп турасыздар. Бүгүнчү. Азыр элементарно ошол Золгенсма деген дарынын не экенин, каяктан дары алат экен деген суроого эле мынакей барып Россиядан алат, же болбосо чет өлкөдөн алат дегенге жооп бере албай эсиңер болуп отурасыздар. Учурда коомчулуктун жардамы менен мына Хамза, Аслан, Байхан деген бөбөктөрүбүзгө акчалар чогултуп жатат. Элге рахмат бирок. Мына президентибиз, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич баш болуп, мына активист жанагы жигиттер Аскар Авто Дубай деген жанагы Атакул Пайпай деген жигитибиз бар. Ошол жигиттер мына түп көтөрүлүп кыргыз. Мен өзүм да мына Нокатта кече жүрүп келдим. Айылдарда жүрөт, биздин өзүнүн айылда айыл башлар чогултуп жүрүптүр. Биз да үй бүлөбүз менен ата-энем, бир туугандарым колунан келген немесин коштушу жана коробкасына. Эми ошол жерде айылдагы элдерде кызыктуу суроо болуп атат да. Бул кандай оору? Бул сейрекешүү сыма деген оору кандай оору экен дейт. Бирок ошол ооруга керектүүчү Золгенсма деген кымбат дары кандай дары тактадыңыздарбы, такта бербейсиздерби? 170 миллион сомдуктагы бир укол болобу деп ар кандай талкуу, барган жеринде ушу талкуу болуп атат. Ушул жөнүндө бир жакшы айтыңызчы, мына угуп турайлы. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин депутаттарыбыз. Бул оору боюнча бизде маалыматыбыз бар, бирок ушул дары боюнча бизде жок болгондуктан, кымбаттары башка мамлекетте болгондуктан акча чогултуп, ошол жактан алганга туура келди. Ал эми биз ошол мамлекеттерге кайсы жерге бара турган болсо дагы министрдин атынан кат жазып, жардам берип, каттарды жөнөтөбүз посольствого. Ошол дарыны алып келсе, ошол дарыны алгандан кийин айгабы? Бир эле жолу колдонобу? Ооба, бул деген канчалык эртерээк пайдалана турган болсо, ошончолук тез жардамын берет. Эми жардам берет деп коюп отура бербестен, ар дайым эле мындай акча чогула бербейт. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, азыр мына орозо айына туш келип калып, как раз орозо битирлерди ошол жака салышты. Массалык түрдө салды. Эгерде жөнөкөй мезгилде кыйын мындай сумма чогултуш, өтө кыйын. Ошон үчүн Кудай сактасын, эми оору айтып келбейт экен, шифасын берсин жаш бөбөктөргө. Бирок даяр туруп, жеңилирээк бир жолдорун карап койсоңуздар жакшы болот. Бүгүнкү күндө өлкөдө сыма оорусу менен ооругандардын саны көптөп жатат. Канчабы бар? Бизде сыма боюнча дары-дармектерибиз бар, фонд высоких технологий боюнча, бирок биз ошол айтылгандарыбыз жок, башка дарыбыз менен камсыздалып жатат. Азыркы эмнесин тизмесин азыр сизге тактап берем. Жакшы. Ушул сыяктуу көп суммада каражат талап кылган операция жасата турган жүздөп саналат. Тилек каршы көпчүлүк карапайым калктын арасында, билесиздер. Андан кийин экинчиден дайым эле бүгүнкүдөй масштабдуу акча жыйноо кыйын болот. Үчүнчүдөн мындай жагдайларда бейтапты да элди да бушайман кылбай, мамлекеттик деңгээлде кам көрүп, маселенин чечилген дурус болот. Туурабы? Туура. Бул сыма боюнча, бул фонд высоких технологий боюнча биз алганбыз дарыны. Азыр эне жана бала коргоо борборунда дары бар. Дары бар болгон болсо өтө жакшы экен. Анан кийин Саламат сактоо министрлиги бул жаатта талыкпай күнү-түнү эмгек кылгыла. Элди көрүп атасыңар, оңой эмес. Бери келип кооз жооп берип койгон менен эчтеке чечилбейт. Аракет каттуу кылыңыздар да, мындай кечегидей бөйрөк, жүрөк оорусуна операциялар өтө көп болду. Мына депутат катары эми эл кайрылат экен да. Жалган айтпайм, бир күндө сөзсүз 2 адам жардам сурап кайрылып атат. Индияга учуп аттым эле,
же Европага учуп аттым эле, самолетум менен тунап бериң, хотя бы колуңуздан жардам келген. Жанагы эми мага соцсеттен жиберген сүрөттөрдү көрсөң, сүрөтүн, видеосун жиберет экен да, жүрөгүң ооруйт. Бир күн, 2 күн ойлонуп жүрөсүң. Ошого сиздер дагы аларга атайын ар бир жерлерде кабыл алуу пункттарын жакшы кылыңыздар. Кээ бир жерде байкуштар кыйналып атат. Ар врачка барып, тияка барса, бияка бар деп, бияка барса, тияка бар деп, Бишкекке келгенче чейин азап болуп атат. Шуну жакшы уюштуруңуздар. Жарайт, алкырабыз. Учурда инфекциялык ооруканалардын абалы кандай? Аймактарда канча инфекциялык ооруканалар жетиштүүбү? Аймактардагы инфекциялык ооруканалар. Аймактарда Абалы кандай? Абалын айтсаңыз, өтө жакшыбы? Өтө талапка жооп берип атабы, кандай болуп атат? азыркы учурда аймактарда жана борборубузда болгон ооруканаларыбыз айтылып кеткендей эле бул 30 жыл, 40 жыл мурун курулган ооруканаларыбыз. Ошол себептен азыркы учурда койкаларыбыз толук болгону менен мына эпидемия болуп, күз, кыш мезгилдеринде бейтаптар көбөйгөн учурда бейтаптар көбөйүп жатат. Биз ошого жарашыктуу мисал үчүн мына борбордук жугуштуу оорулар ооруканасында жаңы имаратты Корея, Япония мамлекети менен жаңы имаратты курабыз деп жатканбыз. Ал планда быйыл буйруса ашат. Азыр биз комитетке киргизип жатабыз. Сиз киргизип жатабыз, кылып атабыз, аткарып атабыз эле келтесиңер да, бирок элдин эме үнүн уксаңыз вообще башкача да. Келип эле кыз азыр мисалы үчүн министр келсе, может так жакшы жооп берсе керек эле. Мына келбеди, өткөндө эле өзү айткан. Мен сиздер менен тыгыз иштешем, социалдык комитет менен. Ар бир дайым ушундай болот, убактыбызды алабыз дагы, азыр талаптагыдай бир дагы жооп алган жок. Мына сыма боюнча Золгенсма деген дары кандай, эмне болот десе, үстүрттөн эле жооп берип коет. Андагы мен деле жооп берип коем да. Карганбек Кускурбаевич. Сизге так маалымат айтып коелу, мейли биздин адистердин баары толук келди азыр 5 минут. Анан жана сиз жооп бердиңиз го, билбесеңиз эмне үчүн жооп бердиңиз? Элдин суроосуна жооп берип атам мен, просто миңдеген эмес, миллиондогон адамдардын суроосуна. Буга кызыктуу болуп атат, элгечи таң калыштуу болуп атат, коркуп атат. Ушундай оору болуп калса кандай болот? 170 миллион деген бул айткан оңойбу? Билбейм мен. Мына элибизге рахмат, кыргыз эли ушундайда түп көтөрүлүп жабышып, эми бул деген 1-2 баланын гана тагдырына чечилип калат. Калганычы келечекте, Кудай сактасын. Наргиз айым, сиз жооп берсеңиз, Кыргыз фармациянын директорунун Бардыгында орунбасары. жооп бергенде карап атабыз, талапка жооп берип атат, аракет кылып атабыз деген менен не болот эми ушу менен? Уруксат берсеңиздер ушу. Каршылап жооп бербейсизби? Боло турган болот, болбогон болбойт, жогун жок деп. Кооздай бересиңер бардык нерсени. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, ушул вопроско суроого жооп берип кетейин. Сиз айтып аткан жана спинально-мышечная атрофия деп оорусу, сыма деп былтыр фонд высоких технологийден 100 миллион бөлүнүп берилген. Биз ал каралган каражатка 240 флакон деп алып келип бергенбиз. Ал 8 балага жеткен болчу. Риздиплам деген дары каражаты, торговый названиясы Евризди деп. Жылдын аягында ошо сэкономленный акча каражаты деп дагы 100 миллион бөлүнүп берилди, дополнительный каражат. Ага дагы 240 флакон азыр 8 балага алып келип берип, түшүрүп, Энсомитке тапшырып берип атабыз. Ошондо былтыркы 24-жылдын ичинен 480 флакон Риздиплам дарысы алып келип толук берилди, 200 миллион сом каражатына. Сыма оорусунабы? Сыма оорусуна. Золгенсма деген. Жок, Риздиплам деген дары каражаты. Евризди. Жок, заменитель эмес, бул оригинал. Запатентованный, оригинальный ушул эле дары каражаты кетет дүйнө жүзү боюнча. Бул оригинал. Анан азыр мына биздик жанагы бөбөктөр кайсы жака барганда азыр? Кайсы мамлекетке барып ушул дарын алып? Муну биздин өзүбүздүн эле Энсомиттен барып алып, дарыланып келатышат. Риздиплам деген дарысы запатентованный, оригиналдуу дары. Швейцариядан чыгат. Сыма деп ошо. Сиз башка эле Жок. Суроолор жооп берип атасызбы? Ошол эки сиз айтып аткан дары, сиз аналогду айтып атасыз, мен оригинал дарысын айтып атам. Сыма деген спинально-мышечная атрофия деп биз бир эле дары жөнүндө. Мен башкача айтып аткан жокмун эч убакта. Сиз түштөн кийин келип алып, башта айландыра бербесеңиз өзүңүздүн туура көрүп. Наргиз айым, ошол дары берип атпайм суроону. Карганбек Кускурбаевичке. Анда угуп туруңуз. Запатентованный оригинал дарысын алып. Анда угуп туруңуз. Башынан суроо берем мен сизге. Учурда коомчулдук жардамы менен Хамза, Аслан, Байханга
акча чогултуп жаткан. Бул сейрек кездешчү сыма деген оору кандай оору экен деп. Ошол ооруга керектелчү золгесма деген кымбат дары кандай дарыны тактадыңыздарбы дейм. Ушул дары менен айыгып кетишине кепилдик бересиңерби десем, сиз баягы 480 флакон алып келдим, анан муну алып келдим, 100 миллион бөлүндү. 100 миллиону кайсыга бөлүндү? Сом менен айтып атасызбы, доллар менен айтып коюң. Бул жерде 2 миллион доллар жөнүндө сөз болуп атат. Bir дары 2 миллион доллар болуп атат. Так жооп бериң ама. Bir флакону. Кимиңер жооп бересиңер? Наргиз айым, сиз айткан азыркы дары дармек. Ушунду үйрөнүп калган. Смага берилген биздин Айландырып жооп берип туруп, Ошол- кушултур элдин башына айландырып туруп кетип каласыңар. Анан элде башталат. Арзан эле турбайбы, дары ушул жерде бар турбайбы, даяр экен деген сөз чыгат. Сиз мага так жооп бериң. Мына Хамза Аслан Байканга керектелүүчү болуп аткан сыма деген ооруга золгесма деген кымбат дары боюнча айттым мен сизге. Так жооп берсеңер. Туура суроо берип атасыз. Ошо сыма дегенге эми дүйнө туура болуп жүзү боюнча эки эле ошо дары колдонулат. Сиз айткан дары, анан Риздиплам деген дары мындай доказательный медицинада экөө колдонулат. Анан жанакы золмигрен да бул дары каражаты өзүнүн эффективнүүсүн көрсөткөн эмес, Риздиплам көрсөткөн, запатентованный оригиналный дары деп Швейцариядан чыккан. Ошо дары каражатын Кыргыз фармация аркылуу 24-жылы 200 миллион сом каралып, ошо дары каражаты алынып келинип берилди. Бүгүнкү күндө Энсомитке берилдик. Риздиплам. Сиз вообще эле башка жакка кетип калдыңыз, жооп бере алган жоксуз. Мына биздин коллективдагы канаттандыңарбы суроого? Урматтуу депутаттар. Депутаттар канаттанбагандан кийин карапайым эл аякта угуп отурган баш түшүнгөн жок азыр. Башка дагы эле айландырып эле башка суроону жооп берип атасыз. Кыргызстан боюнча азыр канча ушу сыма менен ооруп аткан Канат Темирбекович, айтып бериңизчи. Бири да даяр эмес, жооп бере албайт. Көрдүңүздөрбү? Мына көрүп турасыздар. Канат Темирбекович жооп берем дегендей кылып атат, угуп көрөлүк, Ар бирин бирден угуп отура беребиз. Эми убакыт албай билгени жооп бербейби бу жердечи? Бу жерде толтура депутат отурат азыр. Суроолорун дапдаяр кылып алып отурат мына. Совет Түркүстөнбекович, Канат мырза, сиз жооп бериңиз. Так жооп бергиле. Кимиңер так жооп бересиңер? Наргиз айым, себеби силер ушул дары боюнча бизде 30 канча бала азыр ооруктап атат? 28 бала. 28 бала. Мына силер эмне себептен ушул маселе болуп көтөрүлдү? 8 балага эле силер бир бул дарыларды алып бердиңиз, кайра да алып бердиңер, кайра да 16 плюс да 8 балага. А калган балдар эмне болду? Жетпей калды. Ошондуктан бул балдар аргысыз ушундай реклама менен чогултатат бул акчанычы. Себеби деген башка балдар деле да калып калды да. Силер ошолорду так аныктабай, ошондуктан силер ушул дарыларды толук алып берген жоксуңар. Эгерде алып бергенгерде ушундай маселе болмок эмес да. Жок, бул жооп бере албайтпы? Айландырып эле мынтип жөн эле элементарный суроо жооп бере албайт. Каяктан алып балдар азыр барабы ошол мамлекетке барып сайдырып келеби, же ушул жерден эле дарыны алып келип алып саябы десем, айландырып атат. Кыргызстандан Энсомиттен алып атышат бул дары каражатты. Мына жыйналып аткан акчага ушул жерден алышабы? Ооба, биздин Мына эл жыйнаган акчага, эл жыйнаган. Өкмөт бизден бюджет бөлүнүп берди. Мен сизге дагы үчүнчү жолу суроо беремби кайра? Мен сизге кыргызча суроо берип атам. Учурда коомчулукта жардам менен Хамза Аслан Байканга акча чогултулуп жатат. Ушул чогултулган акча боюнча балдар дарыны кайсы жерден алып туруп, уколду кайсы жерден алат деп атам. Тиги чет өлкөгө барабы, же уколду алып келип берде саябы деп эмне эле айландырып атасыз кайра? Урматтуу депутаттар, мен жооп берсем болотпу, уруксатпы ушул суроого? Мен Жооп бериңиз. Нышанбаев Мирбек, дары каттоо бөлүмүнүн башчысымын департаментте. Относительно лекарственного препарата Золгенсма хочу сказать, что этот лекарственный препарат стоит в настоящий момент достаточно дорого, да, около 2 миллионов долларов, да, цена этого препарата. Вот. Этот препарат в настоящее время, по моей информации, да, по Кыргызстану получил только один ребенок. Вот. И эффективность этого препарата в настоящий момент, да, составляет всего, то есть эффект у этого препарата наблюдается только у детей максимально до 2 лет и весом менее 13 килограммов. Кыргызча жооп бере албайсызбы? Кыргызча билбейсизби? Айылдагылар сурап атат бул суроону. 90% эл айылда жашап атат. Кыргызча жооп берип коюңбу? Түшүнүктүү болсун. Элдин суроосуна жооп алып берип атабыз. Бул өзүм үчүн алып аткан жокмун мен. Эл ушуга аябай кызыгып калды. Коркуп калды даже. Ушундай дагы дары болобу деп бир эмеси
жанагы флакону 2 миллион доллар дегенди угуп элдин башы катып калды, Кудай сактасын. Так жооп берди десе, бири жооп бере албайт. Бүгүн элде коомдо ызы чогулуп атат, коркушуп, акчалар жыйнап, булар болсо бири даяр эмес. Карасаңыз, сен жооп бер, 4 адам жооп берип атат, биринин суроосу канатарлык эмес. Же бул маселени башкадан карайбыз, кандай кылабыз? Енара Калыбекова, даярданып келсинби, так маселе жоопторду алып беребизби элге? Даярдыгы кандай экенин? Процедурный, Илимбек мырза. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар, урматтуу ошол Минздравдын өкүлдөрү, бул кесиптештерибиз чындыгында ошол элге бир так даана маалымат алып берейин деп аракет кылып атат да. Наргиз айым, сиз кесибиңиз боюнча фармакологсузбу? Фармацевт высшим образованием мен ординатуранда бүткөм. Эки высший Азыр бул жерде бул Совет мырза ошол Золгенсма деген дары боюнча сурап атат. Сиз болсо бул жерде ризиплан боюнча айтып атасыз. Дүйнөлүк практикада ошо спинраза, ошо 3 атайын ошо мышечная атрофия, спинальный мышечная атрофияны дарылай турган препарат бар экен, туурабы? Ошону ушундай түшүндүрүп айтпайсызбы? Совет мырза, сиз мына азыр сурап аткан дарыңыз, мына азыр жогоруда Канат мырза айтып кетти, 13 килограммга чейинки жаш балдарга ошо 2 миллион доллар бир флакону, ошону алса жакшы болуп калат. Бирок ошол эле учурда андан арзаныраак мына Ризиплам дары бар, 13 килограммдан жогорку жаштагы балдарга аны сайсак алды эле жакшы кылат бул балдарды. Биз мамлекеттен мына 100 миллион доллар, 100 миллион сомго мынанча флакон алдык. А Ризиплам мисалы ошол биз айтып аткан мынау азыр бүгүн кайсы дары деп атат элек азыр? Золгенсма. Золгенсмадан намного арзаныраак деп ушундай түшүндүрүп айтсаңыз түшүнөт да бул депутаттарчы. Өзүңүздөр путать этип эле бул жерде заблужденияга кирип атасыздар да. Тактана 3 ушундай дары бар. Үчөөнүн наимениясы башка болгону менен бирок эффекти бардыгы бир. Жакшы болот ошо дары менен деп эле түшүндүрүп койсоңор болот да бул жердечи. Туурабы? Мен айтып аткан туурабы? Топтор айтып атасыз. 3 дары бар азыр бүгүнкү практикада, дүйнөлүк практикада, Золгенсма, туурабы? ошоки Риздиплам, анан өзүнүн Спинраза деген 3, туурабы? 3. Ошонун эң арзаны кайсы мисалы үчүн? Эң арзаны анан эффективди көрсөткөн ошо Риздиплам запатентованный дары каражаты Швейцариядан чыгат. Бул дары каражаттын бир флакону Суммасы канча? 5000 доллардан турат бир флакону. Ошол флаконду биз быйыл 24-жылы 200 миллионго 480 флакон бул 16 балага деп алып келип бердик. Негизи балдардын саны 28 бала ооруйт, кичине жетпей калды. Курс ошондо канча флакон алат бир бала? Аны Курс лечениясы. Врачтар аныктап бериш керек канча кетет экенин. Ошо 240 флакон 8 балага эле кетет экен. 240 флакон 8 балага. Биз 480 флакон алып келип бердик 16 балага. А баланын саны 28 экен. Протоколду так билбейсиз. Врачтар айтып берет го. Биз Мындайда азыр бул жерде коомдо ушундай бул резонансный иш болуп, мына учурдан пайдаланып элибизге дагы ыраазычылык билдирсек, андай туура болот. Элибизден айлансак аздык кылат экен. Мына азыр 2 миллион эмес, 3-4 миллион кийинки 3 балага чейин азыр жетип атат каражат. Ошондуктан эми сиздер ушул тармакты бир күрөйт эткен министрлик катары сиздерде жок дегенде ошол депутаттар сурап калышы мүмкүн дегендин негизинде бир маалымат даярданып келишиңер керек эле да. Бул жерде силердин ошо даярдыгыңардын жоктугу, маалыматтын жоктугун так даана көргөзүп турасыздар бүгүнчү. Ошондуктан эми мындай нерсеге кайдыгер карабаш керек, урматтуу ошол Минздравдын өкүлдөрү. Элибиз эми сиздер бул нерсеге так даана бере албай атсаңыздар жоопту, алар кимден бир ответ алат түшүнбөй калдым. Анан урматтуу ошол дагы Минздравдын өкүлдөрү, бул диагностика бүгүн барбы бизде? Мисалы скрининг метод менен, мисалы внутриутробный билсек болобу ушул балдарды, мисалы үчүнчү? Утробно биз биле албайбыз, ошондуктан төлөрүгүнөн кийин билип жатабыз. Азыркы учурда бул жылы биз планыбызда пренатальный скринингти киргизгенге жумушубузду баштаганбыз, процесс жүрүп жатат. Биз ошол кезде пренатальный скринингте төрөлгөнгө чейинки балдарды толук түрдө изилдөө жана кайсыл багытта изилдөө боюнча толук маалыматтарыбызды чогултуп алып, бул жылы ишке ашырганы, жылдын акырына чейин ишке ашырабыз. Карман Кочкорбаевич,
чындыгында мына комитетке келип атканда биз дагы атайын убактыбызды бөлүп, бул жерде кесиптештерим келип атат. Бир жакшыраак даярданып келсеңер да мындай жетишерлүү деңгээлде жооп ала албай атабыз мына тактаганачы. Ошон үчүн мындай туура түшүнбөстүктөр келип атат. Советбек мырза. Мен жыйынтыктап коеюн, Венера Калбековна. Мына азыр Илимбек Кубанычбекович булар жооп бере албаган суроого элге жооп берди. Жооп алып берди да бир жакыныраак кылып, чындыкка жакындатып туруп. Бул маселени башкадан караш керек. Бул оюнчук эмес. Өтө шашпай, талкуулап туруп, булар дап-даяр болуп келсин. Анан кийин мына үчүнчүдөн мына айтып атат $5000 ошол эле немени берет, действияны 13 килограмм жогору жагы деп атат. Мына элге жана мындай кылып айтпай, башкача кылып айтып, биринен бири эстеп болуп, барды элдин башын анан айландырат. Азыр эл түшүнбөй калат дагы айтат. $5000 дары болмок экен. Эмне үчүн бул 2 миллион бир флаконду 2 миллионго алып атабыз. Ага деген маселе жаралат да, тиги 100 миллионго келип муну мамлекет эле өзү карап кое турган маселе экен, туурабы? Мамлекет күчү Кудайга шүгүр кенен жетет. Болгону 28 бала экен. $5000 болсо бир немеси флакону. Бул маселе эмес. Ошону түшүндүрүү иштерини жүргүзүп элге айтып коюш керек. Чочулабаңыздар. Кээ биркиде могул 3 дары Золгесмадан тышкары 2 дары бар. Резиден мындайбы? Резидеплан. Ушул дагы бирөөсүнүн спинраза деген. Бул дагы ошолордун заменители, кыждат болбогула деп. Көп чочулап калды деми 2 миллион бир флакон дегенден элдер бардыгы паникага түшүп калат. Ошон үчүн суроолорго так жооп беришкен жок. Башта айландыштар, кимсар бирдемкени айтып атат. Мына Илимбек Кубанычбековичке рахмат. Элге башкадан жакшы так жооп алып берип коелу эми. Бүгүн булар кандай болду? Кийинкиге калтырыш керек. Советбек мырза, биз Элибизге рахмат айтып коелу. Мына андай мезгилде ушул түп көтөрүлүп 20 сомдон баштап жанагы аз камсыз болгон үй бүлөдөгүлөр, жанагы инвалиддик коляскада отургандар келип атат, көрүп атасыздар. Жанагы кичинекей бөбөк, жанагы капелка чогулткан балдар, алар кылып Кудайга шүгүр көрсөң көз кубанат. Эми бирок Кудай сактасын, мындай оорууга эч ким оорубасын. Эми элдин мына президент өзү баш болуп, андан жанагы балдар, активисттер бүт шаарларда, айылдарда түп көтөрүлдү. Мындай өзү тарыхта биринчи жолу болду мен билгенден. Дайыма мындай боло бербейт. Ошон үчүн бул Калбековна өзүңүз карап, башкадан ушул сымак боюнча, дарылар боюнча карап чыгып, башкадан так маалымат алып бериш керек, элге жеткириш керек, башкадан өткөрөбүз. Рахмат. Рахмат. Көп бурганыңыздарга. Мына суроолорго мен канааттанган жокмун. Биз кыргыз формация боюнча дагы бул маселени коебуз күн тартибине комитетке. Себеби деген сиз айткандай ошо Илимбек мырза азыр толук түшүндүрүп бербеди. Ошону Карманбек Кочкорбаевич сиз өзүңүз эле айтып койсоңуз болмок. Бизде 28 бала эмес, 31 балабыз бар. 31 баланын ичинде 16 эле бала ушул дарыны алып атат. Калгандары калып атат. Ошондуктан ушундай маселе жаратылып калды да. Силер ошо боюнча эмки мына бюджетти карап атканда сөзсүз түрдө бүт балдарды аныктап, анан кийин канча дары кетет, ошону так айтып, ошо сумманы айтышыңар керек да, ошо сумманы камсыздаш керек. Макулбу? Ошону бир алып барсаңыздар. Жарайт. Процедурный, Аида Сатбековна. Рахмат, Венера Калбековна. Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү жыйынга катышуучулар, урматтуу депутаттар. Советбек мырза айтып атасыздар, азыр бул маселени жылдыр салалык депчи. Өзү негизи азыр биз онкология маселесин карап атабыз да. Ошону мен сунуш берет элем да. Абдан туура маселе көтөрүлүп атат. Мынакей өлкөдө бул биринчи эмес, экинчи окуя болуп атат. Второй случай, когда родители своими, как говорится, силами собирают такую баснословную сумму, да, благодаря нашему народу и выезжают за границу ради того, чтобы спасти своего ребенка. Мне сейчас стыдно, вот реально, ребят, вот вы сейчас, представители Министерства здравоохранения, сидите здесь 8 человек, и на один и тот же вопрос, который был трижды вам задан, вы не смогли конкретно сформировать свой ответ. Даже у вас данных нету, что у вас диагноз детей, как вы говорите, не 28, а 31. У нас есть общество этих родителей, у которых диагноз СМА получается. Они создали общество, они обращаются, они бьют тревогу, они стучатся во все двери.
Почему, вот как вы говорите, половина детей, 18 детей из 31 получают это лекарство, препараты дорогостоящие, а остальные остаются без внимания государства? Сидите тут, не можете даже нормально ответить. Поэтому я предлагаю, давайте его в следующий комитет пригласим по очереди. Пусть они составят, давайте еще включим в список родителей этих, которые вот получают, которые недополучают вот эти вот лекарства, которые выделено государством. Это во-первых. Во-вторых, пусть они дадут конкретное объяснение, получается. Это швейцарская компания, которая стоит такой вот дорогой препарат, да, к примеру. Чем она отличается от того препарата, который мы получаем? Государство, которое закупается на 100 миллионов сомов. Почему такая разница большая? Элде деген түшүнүк болуш керек-то. Анан отуруп алып неле, я вот просто понимаю, почему вы не хотите это говорить, потому что вы прекрасно понимаете, что у нас есть такие дети. Вот ваши ответы должны быть исходить из того, что вот, к сожалению, да, у нас это число растет этих детей с диагнозом. Нам нужно же анализировать, а мы, как всегда, боремся с последствиями. Азыр элементарно ошол золгенсма деген дарынын не экенин, каяктан дары алат экен деген суроого эле мынакей барып Россиядан алат же болбосо чет өлкөдөн алат дегенге жооп бере албай эсиңер болуп отурасыңар. Ошондон улам сунуш келиңиздер, азыр күн тартибинен кетелик, а буну болсо кийинки күн тартипке коелук. Макул болсоңор добушка коюп коюңуз.